Менин иманым бар, жүрөгүм таза, бирок намаз окубайм. Негизи жүрөгүм таза болсо болду да деген адамдарга көз карашыңыз дейт. Иман деген сөзгө түшүндүрмө берип кете аласызбы? Рахмат. Иман деген бул адеп, ахлак, жүрүү, турум. Бул кодекс, шариат. Намаз бул исламдын түркүбү. Намаздын түркүбү. Ошондуктан силер амал менен иманды араштырбап. Бейишке амал менен кирсе болобу деп сурайт. Бейишке. Амал деген эмне? Бул 5 убак намаз окуу, 30 күн ораза тутуу, ажыга баруу, зекет берүү, анан баягы мусулманчылык парыздардын баарын, 5 парыздын баарын аткарып. Туурабы? Эгер иманың толук болбосо, бул амалдардан бейишке кире албайсың деп жооп берет. Амал эмне? Иман эмне? Иман бул сенин жаныңдагы турган кишиге сен өзүңө жакшылыкты каалагандай кылып каалабасаң, сенин иманың толук эмес. Бул кандай маселе? Мына иман кандай? Биздин пайгамбарыбыз билесиздер, саллаллаху алейхи ва саллям Кайып деген жерге дааватка барып. Ошол жерге барып дааватка чакырса, ошол жердин адамдары уруп, таш менен атып, таяк менен таякта бүт бети башы жарылып, кийип барган калашы канга толуп калган деп айтты. Мына ошол учурда чыдабай кеткенде периште түшүп келип, тоонун периштеси айтат: "Эй Мухаммад, рухсат бер, мен ушу тоонун оодарып элдин үстүнө басты берейин." Дегенде дагы биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен каргаш үчүн эмес, мен алкаш үчүн келдим. Тийбе келдим. Ушундай азап көрсөтмөсө дагы тийбе келдим. Ошондой кордук көрүп, кыйналып, ошолорго дуа кылып, ата кылып, Я Раббим, ушулардын күнөөлөрүн кечир. Я Раббим, ушулардын бала чакасын бир берилген, иманга берилген инсандардан кыл." Мына азыр карагыла, эң көп аалымдар ошол Кайып деген жерден чыгып атат. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дуасы кабыл болгондугунун белгиси. Экинчи мисалды айтайын. Бир жөөт кемпир болот. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен кошуна турат. Ар пайгамбарыбыз келаткан заматта эле жугундусунда кылып ошол жака кудуранып, каргай берет. Шыпырынды шыпырса да ошол корозун бетине кылат. Bir gün gelirse çok kempir. İkinci gün bayağı kempir çok. Üçüncü günü bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelip soraydı. Korkmaydı bayağı kempir. Meni urganı geldi. Yok soraydı. Sizge bir mesele oldu diyecek. 3 günden beri görmeyiz. Sizge bir yardım gerekli. Men kolumda nemne gerek? Nemne yapıp vereyim ben dese bayağı çok şükür. Nemne sen şunday oradasın dese sevip bizim Rabbimizin buyruğu şunday. Bayağı kempir ilap, ошол жерде иманга келип, мусулманчылыкты кабыл алды. Мына иман деген ушу. Иман толук болсун дейт. Өзүнө кыйбаганды башка бирөөгө кыйбайт. Көрдүңөрбү? Өзүнө жамандык каалабайсың ба? Кошуңа да каалаба. Досуңа да каалаба дейт. Бөтөн бирөөгө да каалаба. Убакыт кеңирээк болгондо мен Имам Азамдын турмушунан бир мисал келтирип берем, таң каласың. İmam Azam bilesizler. Oşo kişi buna bizim Oş Pazarında olan pazarda gelip varsa bir bayağı Azer'in sorun gezdiğinde hakikaten sorun azamatlar çıkıp, ceketlerin deteksiyonu sorun çıkıp, döngürök yerine çıkıp aldı. Ay vay cama sözlerinden şu an. Uşun cama hakaratlar. Katlı sözlerinden söyledi. İmam Azam oradan cıl bay duratlar, bayağı kişi sögürüp bitkoyundan ki ahir cılık eder. Үйүнө келип, сандыгын ачаттагы бир кишине келип кутусу бар экен, ошол кутуну көтөрүп алып, баягы кыйкырып сөккөн кишинин үйүнө барат. Эшигин калса, баягы чочуп кетет азыр мушташат дегенде. Баягы эң өзүнө ушанып алып, эң урат дейт. Десе, эшигин ачканда акырын эңкейип туруп, баягы кутуну коет. Сиз бүгүн мага аябагандай чоң сооп иш жасадыңыз. Ушуга ошол ишиңиздин акысын ыраазы болуп алып коюңуз дейт. Десе эмне дейт? Siz meni de aябай каттуу акарат, менин артамдан аябай каттуу жала жаптыңыз. Каттуу жаман сөздөрдү айттыңыз. Ошонуңуз менен менин күнөөлөрүмдү сиз жуудуңуз. Өзүңүздүн сооп иштериңизди мага бердиңиз. Ошонун акысын алыңыз.
Bayağı işten iyisi o kalıpları ошол жерден kelime getirip, ошол жерден imanға берip, hazır İslam dünyasında belgili alım болып çıktı. Жашоонун маңызы эмне деди? Жашоодогу максатыңыз эмне? Жашоонун маңызы бирден акыретке даярдануу. Акыретке даярдануу. Бирөө айтат экен, мен жашаш үчүн тамак жейм деп. А бирөөлөр тамак жеш үчүн жашайт. А мен эмне үчүн жашап атам? Акыретке даярдануу үчүн. Сөз байлап көбөйүп чындык айтсам, шакыйдешип колумдан келбейт сөздүн баардыгын деп тепкилешет дейт. Ошол тууралуу калыс оюңузду. Атыңызды жазбай қойып тұрсыз, ошолдай тепкілегендерді тепкісін жей беру. Мен бекер айтқан жоқпын, имам Азамнан қиын қызы көрсетеміз. Жей беру тепкісін. Азауын алтақтан, азамды біз көреміз, иншалла, Құдай қаласа. Ағаларға қарауын, негіз өзі біреуге қарап жашабағыла. Біреуге қарап жашабағыла, біреуге қарап жашадыған өз өміріңізді жоғалтасың. Ешқашан біреуге қарап жашабағыла. Өз ақылын өзің көресің. Kimler tatlıklı, ошолорго карап түзүлүп жашар? Ал аалымдар, ал мугалимдерге, ал маданият, керемет маданият кызматкерлер. Ошолорго карап жашар. Анан жаш туруп оппозиция болууга болобу дейт. Жаш кезинде оппозиция боло албасаң, каарыганда кыйнат албайсың. Ал оппозиция деген жаш арыға қарабайды. Адамзаттың ақылында бүт илік боздардан сұраған. Өмір емне менен өлчөнөт. Арким андай жол берген. 3000 жылдан бері ушул суроого жооп издеп келет. Өмір эмне менен өлчөнөт. Эң так жоопту бир киши берди. Сенега деген философ бар. Ошол киши берди. Чем измеряется возраст? Не прожитыми годами, не пройденными днями, а затратой души. Мұны қырғыз емнені қойған? Біз Сенега мынтип тұр, анан қырғыз мынтип тұр десе анан düşünüyoruz. Баса, бізде де бар тұр ғой. Кеше маған бір ақылман, мына жерде тұрады, жазып берді. Бала 95% бала болушу, атасына болгон мамилеси, сыйылматы, мамилеси, энеден көз каранды, Улуу Британия окуучулары дәлелдеп чыкты. Улуу Британия. Анан чоң ачык жазгандай кылып мага жиберип атат. Анан мен ага жиберип койдум. Мусулман, муну илгери биздин кыргыз ата-бабалары башкача айтып койгон. Генетикадан түшүнүк жоктур, лабораториясы жок деп кыздар айтып койгон. Эр тайын тартат да, ит атасын тартат. Ушуга түшүнбөйт да. Анан как это дейт? Ушундай эр тайын тартат деп коет, туурабы? Ошон үчүн жигиттер үйлөнүп атканда кыздын көзүнө эси болбой, барып атасын карап, агасын карап, мүнөзү боюнча энесин карап, 20 жылдан кийин энесинин копиясы болуп калат. Энесинин кандай экенин атасынан сурап, кошуна айтпайт. Баарыбыз үйдө мейде турган, серде болуп турган заманда ушундай мабашыган бирөөгө ушул акылдарды үйрөткөн болсо. Айтпайт да эч. Уялат. Жок деген адам айтып коет дейт. Балам, баштан өткөн, биягынан деп. Атакан Кемсанбай, сизге чынында сол узун өмүр, үйрөлүп бакыт калайын, сизге суроом. Азыркы кыргыз тилине кандай баа бересиз? Кыргыз тили жок азыр. Жаңа кафені айтпадым ба? Менің сөзімді тасқықташ үшін кешінде бардық адамы КДР-дің Алатау деген программасын көріп. Өте керемет. Ай, керемет. Дүниеде жүрді. Ошонда мына өзгөнде бір қырсық болды.
ишке сай деген айыл. Ошону бүгүн берет, сөзсүз берет. Ошол жерде интервью алып атканда, интервью берип аткандардын сөзүн уккула. Анан өзгөчө кырдаал министрлиги сөзсүз өзүнүн бир пикирин билдирет. Көчкү жүрүп аткан жердин сөзсүз кечинде билдирүү берет. Эч кандай көчкү жүрүптөр. 3 киши каза болду. 3 машина кардасында алып, аманчылыкты Кудайга шүгүр, 3-өө каза болду. Жана кызматкерлер. Эми ошондо мен сиздерге айтайын да, кечинде мени эстейсиңер. Мына сел апасынын жерлери бар экен, ушул жерлерде кичине подозрение бар. Биз азыр кичине мындай бир мераларды колдонуп атабыз. Кудай буйрса бир результатын бериш керек. Анан мени эстегиле. Менин көзүм ачык эмес, жабык эле. Анан барып дарыгерлерден сурайт. Жаракат алгандардын кандай десе, тяжелое состояние келишкен дейт. Анан азыр первичный помощь оказывать кетип койдук. Ну, состояниясы нормально азырча. Кайсы тилде сүйлөт? Кайсы тилде сүйлөт? Бүт необходимый лекарстволорубуз бар. Подтверждением жатышат. Кыргыз, мен ушуну айтам го. Мышык табиикке окшоп үлбөйт. Айттым го жана. А эмнеге кыргыз көрмөй жатып турай бересиз? Эмнеге? Аталасын чыгарып бересиз. Кыргызча билбейт. Же орусча билбейт. Когда моя папа пришла, я только баштайм иштейт. Мына ошондо раматла сатира жөнүндө айткандар. Манас деген агайын бар болгон да. Текте читаешь. Көрмөсүңбү? Ютубка кирип да көрүп Манас. Манас ошо бүгүнкү күндө айтат. Я в университете читаю деп айтат. Окуйсуң дегенди которуп атпайбы деген. Ты из где дейт? Вот это деп сурап атат. Да, десе, из колхоза Чепчев. Манас бүгүнкү күндү билет ошондо. Сатиранын күчү ушунда тур. Деген атын сурап атат. Атын ким борончу десе, о, на ветер родился, да, деп. Опа, я күйдүрмай. Ошондуктан кыргыз тилинин сапаты, даражасы, касиети ар бир кыргыздын өзүнөн болот. Эгер биз өзүбүз кыргызга сайрай алсак, кыргыздын тили өсөт. Аны акча менен өстүрө албайт. Аны жетекчилер өстүрө албайт. Ар бир кыргыз өзү өстүрүш керек. Биттадан экиден болбой жүрбөй, бирден экиден болуп жүргөн. Мунияны таштап коюп туруп, карагыла. Ушунун баары китеп окуганын кесепет. Китеп окусаңар эле тилиңер түзөлөт. Адахан Кемсанбаевич, бүтүн Кыргызстан партиясы качан кандай кырдаалда түктөгөнсүз рахмат дейт. Бүтүн Кыргызстан партиясына 11-жыл деп бардат, 1-декабрь 2006 жылы түктөлгөн партия. Бүтүн Кыргызстан дегендин негизги себебине мына жерде боштуктар отурасыңар, жабааттар, бакендиңер бар, бирок азыр могу жерге барып кетесиңер. Бакендиктер өзүнчө кетесиңер, жабааттар өзүнчө, боштуктар өзүнчө каласыңар. Анан барып дагы бөлүнөсүңер. Карасулуктар өзүнчө, карабоз өзүнчө, өзүнчө. Моокат, сузак болуп кетип каласыңар. Анан ары карай өзбөктүктөр, анан кийин мырзакеликтер, куршактыктар, анан низулуктар болот. Анан куршактыктардын ишине баргандан кийин анан кафеге жетерде кандай болуп бөлүнөсүңөр? Куршактыктар, кызыл сендиктер, кызыл октябрьдер, анан куршактыктар. Анан ары жакка бөлүнүп баргандан кийин Гагарин көчөсүнө чейинкилер базардын ыңгылдан аплауын. Шахматтар байкабаш керек. Викосуктар балга байкабаш. Ошону үчүн мен айткам, бүтүн болот. Бүтүн деген жакшы сөз. Бүтүн, алты саның бүтүн болсун. Үй бүлөң бүтүн болсун, наның бүтүн болсун, кийимиң бүтүн болсун, үйүңдүн чатыры бүтүн болсун деп мен ушу бүтүн Кыргызстанды. Бүтүн.